Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Дал ушундай дүйнөлүк жаңылыктар менен Тахмина Кенже кыз тааныштырды. Ал эми бүгүн болсо сиздердин дагы дегеле Кыргызстанда жакшы жаңылыктар болсун дейли. Ооба, бүгүн 1 октябрь бүткүл дүйнөлүк архитекторлор күнү экен. Ушул күнгө карата студиябызга келген коногубуз бар, тааныштырып өтсөк. Архитектор Ызат Исаков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Алгач майрамыңыз менен. Рахмат. Сиз дагы кесиптештериңизди куттуктап алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырман кыргыз журтчулугу, урматтуу кыргыз элим. Бардыңыздарды биринчиден кутман таңыңыздар менен дейли. Анан бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү болгон бардык ушул архитекторлорду, профессионалдык архитекторлор күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Айта кетүүчү нерсе, ушул бардык архитекторлор мен ойлойм шаарлардын инфраструктурасын өнүгүүсү үчүн дегеле мамлекеттин өнүгүүсү үчүн чоң бир салым кошуп келе жатат. Бул эбегейсиз чоң салым деп эсептейм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сизге да ыраазычылык билдирип өтөбүз. Анан алгач эле суроо, ушул негизи майрамды сиздер бул күндү майрамдайсыздарбы? Жогоруда өзүңүз референске айтып калдыңыз да, 85-жылы кабыл алынган бул майрамдын тарыхын жакшы билет окшойсуз өзүңүз. Албетте, бул майрамдын тарыхына кайрыла кетсек, 1985-жылы бүткүл дүйнөлүк архитекторлор уюму тарабынан бул күндү 1-июль деп белгилешсе, кийин 1996-жылы Барселона шаарында бүткүл дүйнөлүк архитекторлор уюму дагы чогулуп, резолюция кабыл ар бир октябрь, жыл сайын октябрь айынын 1-понедельниги бүткүл дүйнөлүк архитекторлор күнү деп белгиленсин деп аныкталган. Мындан сырткары бул күнү дүйнөлүк архитекторлор чогулушуп, дүйнөдө болуп аткан архитектуранын деңгээлин талкуулашат, илимий конференциялар болот. Анан чоң проектилерди алдыга коюшуп, келечекти багыттайт. Бүгүн да сиздер кесиптештериңиздер менен биргеликте чогулуп, дагы эле ошентип айтып кетпедиңизби, баягы архитектуранын дегеле талкуулап, жаңы пландарды түзүп, анан майрамдашат депчи. Бүгүн сиздер да майрамдайсыздарбы? Албетте, бүгүн бизде иш-чара каралган. Негизи көп долбоордуго биз даярданып жатканбыз. Ошону талкуулоо болот. Ошонун негизинде бүгүн кесиптештер менен майрамдык иш-чаралар уюштурулат. Жакшы. Ызат мырза, айтсаңыз да, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда эмес, негизи ушул Бишкек шаарында эле алып карай турган болсок, абдан көп турак жай, үйлөр да абдан көп курулуп жатат да. Анан ошол үйлөрдүн сапаты кандай деген суроо көпчүлүктү түйшөлтөт. Анткени баягы саны көп, сапаты жок болуп атышы дагы ыктымал деген маселе бар да. Анан ушул багыт боюнча эмнелерди айтат элеңиз да, сиз ушул архитектор катары? Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Бир багытты талдап караганда, биз бир эле көз караш менен карабай, анын экинчи жагын да карашыбыз керек да. Ал кандай? Ак менен кара, жакшы менен жаман деген сыяктуучу. Көйгөйлөр аябай көп, бирок анын чечүүнүн жолдорун көптөр издешпейт да. Бир эле мисал, ушул сиз айтып аткандай, баягы сапатына жараша. Мурда жөн эле мисал менен келтирейин. Архитекторлор курулуш багытында материалдарды, мисалы үчүн бетондун 250 маркасын колдонсо, бүгүн 350 ушул сыяктуу да. Сапаты, мен ойлойм, өзгөргөн эмес да. Сапаты өзгөргөн эмес. Көпчүлүк учурларда баягы биз архитектор болгон үчүн жарандар кайрылат да. Эмне үчүн биз Дубайдагыдай үйлөрдү, имараттарды кура албайбыз депчи. Бизде ошого жооп да, бүгүн андай үйлөрдү курса болот. Каражат талап кылынат да, көптөгөн каражаттар талап кылынат. Бирок азыр бүт курулуп жаткан имараттардын бардыгы жеке частный сектордон байланыштуу болгонуна байланыштуу, алар ошол ценовой политиканы өздөрү жүргүзөт, анан архитекторлор өздөрү заказ берет. Ошонун негизинен дагы бүгүнкү күндө көркөмдүк жагынан этно улуттук архитектуранын мындай белгилери бүгүнкү күндө биздин архитектурада көрсөтүлгөн эмес. Негизи ушул өкмөттүн токтомунда дагы
көрсөтүлгөн этно улуттук архитектуранын үлгүлөрүн, этноколоритти дүйнөгө даңазоо иретинде колдонулсун депчи. Бирок бүгүнкү күнгө чейин боло элек, ишке аша элек ал нерсе, тилекке каршы. Мисалы ар бир өлкөнүн багы өзүнүн өзгөчө бир климаты болот эмеспи? Ошондой эле биздин Кыргызстандын климаты дагы канча кабатка чейин үй курууга уруксат берет? Биздин турак жайлар, биздин негизи географиялык шартыбыз тектоникалык аймакка байланыштуу, жер кыртышы өтө башка мамлекеттерге салыштырмалуу өтө мындай жумшак болгондуктан көп кабаттуу үйлөрдү тилекке каршы сала албайбыз. Канча кабатка чейин салсак болот? Биздики негизи строительные нормы и правила деген бар да. Бирдиктүү курулуш эрежелери. Ошондо көрсөтүлгөндө 25-30га чейин болот деп. Бирок тилекке каршы ага жеткизбейт. Анткени кээ бир мисалы үчүн баягы пожарный нормалар бар, анда алардын шатысы жетпей калышы мүмкүн, алардын техникалары жетпей калышы мүмкүн, ар түрдүү жагдайлар бар да. Өзүңүз Зат мырза, ушул жаш архитектор катары бүгүнкү күндө шаарыбыздын архитектуралык абалына кандай баа бересиз? Албетте жакшы ойдомун, анткени архитектор болгон үчүн архитекторго өзүнүн шаары баарынан дагы дүйнөдө кандай кооз шаар болбосун, бирок өзүңдүн мындай сүйүктүү шаарыңа теңдеш деп ойлойм. Албетте шаарыбыз күндөн күнгө өнүгүп келе жатат, бирок баягы башта айтып кеткендей көйгөйлөр абдан көп. Көйгөйлөрдүн негизи санап келсе чачтан көп десе болот, бирок ошол баягы законодательный актыларда бири-бирине карама каршы болуп калган, ошону менен бирге эле баягы бирдиктүү архитектуралык эрежелердин баягы Советтер Союзунун убагында кабылданып калган бардыгы эскирген да. Ошону жаңылап бир түзүмгө алып келсек, мен ойлойм, ийгиликтер болот. Андан тышкары мына жакында биздин ошол курулуш агенттигинин алдында ошол шаардын баягы деталдаштырылган долбоору иштелип чыгып атат. Проект детальный планировки деп коет. Бул аябай жакшы жашан болот деп ойлоп атам, бул документ да. Эгерде ал документ болбосо, биздин Борбор калаанын архитектор иштей албайт да, мындайча айтканда. Правовой жактарынан дагы алыс болуп калышы мүмкүн. Сиздер багы буга чейин окууну бүтүп, жогорку окуу жайды бүтүп, анан азыр иштеп аткан турбайсызбы өзүңүздүн кесибиңиз менен? 3 жылдык тажрыйбаңыз бар экен, анан баягы дипломдук ишти тапшырып атканда же болбосо дал ушундай сынак тапшырып атканда биринчи сиздин жасаган макетиңиз эмне жөнүндө болгон? Эмне жөнүндө проект жазгансыз? Рахмат. Биринчи окууну бүткөндөн кийинби? Окууну бүткөндөн кийин биринчи дипломдук ишим бул этно-туристический комплекс болчу. Эң алгачкы жасаган долбоорум бул жөнөкөй 2 кабаттуу турак үйдүн долбоору болгон. Башында абдан кызыктуу болуп, жогорку баага татып, ошол сиздин багы студентчилик мезгилде же болбосо андан кийинки деле өзүңүздүн багы пландаган долбоорлоруңуздун ишке ашканы барбы? Бүгүнкү күндө имараттар өзүңүздүн оюңуздай тургандар барбы? Окууну бүтүп, баягы долбоорлор биздики мындай болот да. Жогорку окуу жайында окуп аткандагы фантазия менен чыныгы реальность, чыныгы жашоого келгендеги долбоорлор таптакыр башкача. Студенттик убакта сени эмнеге үйрөтөт? Сени глобально ойлонуп, фантазия менен шедевр жаратканга үйрөтөт, э? Шедевр жаратып, өзгөчө бир долбоорлорду даярдашың керек да. А в реальной жизни, чыныгы жашоодо бизди заказчиктер андай долбоорлорду көтөрө албайт да. Андай долбоорлорду көтөрө албайт. Мисалы үчүн овальный линия болуп кетиши мүмкүн. Жердин түбүнө кирип, биз жанагы тоолордон өзүбүздүн баягы элестетүүбүзгө карата фантазиябыз менен куруп салабыз да. Анан азыркы практикамда көп эле үйлөрдү долбоорлодум. Бардыгы мен айта алат элем, өзгөчө болбосо да кандайдыр бир деңгээлде архитектуранын кээ бир
өзгөчөлүктөрү чагылдырылган. Ызат мырза, Бишкек шаарында сиз өзүңүз баягы колуңуз менен салым кошкон архитектуралык курулуштар барбы? Белгилүү. Тилекке каршы бүгүнкү күндө өтө белгилүү деген курулуштарыбыз жок. Кудай буйрса, жакынкы арада бир чоң долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Ишке ашып, бир майнаптуу, бир ийгиликтер болсо көрөсүздөр го деп ишенем. Бөлүшөбүз, биз дагы күтөбүз, албетте. Анан архитекторлордун көзү башкача көрсө керек, Булардын ойлонуусу башкача, башка дүйнөдө ой жүгүртүүсү деги эле. Анан сиз айтсаңыз, баягы архитекторлор өзгөчө деп атпайсыз, башкача ойлонуш керек деп. Сиздин оюңузча бул эң мыкты архитектор кандай болуш керек? Менин оюмча, мыкты архитектор мен айта алат элем, баягы ар бир нерсенин мындайча айтканда өзүнүн дагы оң терс учурлары болот да. Биздин архитектура кесибинде көп убакыт талап кылынат. Биз баягы юристтердей болуп, окуп, сүйлөп, айтып берип кое албайбыз да. Биз аны иш жүзүндө далилдеп, долбоорго чийип, ар бир миллиметринен баштап, сантиметринен баштап далилдеп, биз көрсөтүп беребиз. Мына ушундай болуп атат, ушундай болот сенин үйүң дегендей кылыпчы. Анан бул жагынан алып караганда убакытты көп талап кылат. Анан баягы көп нерселерден кечип коюшуң мүмкүн. Ошол убактыңды, ойной турган убактыңды, эс ала турган убактыңды кээде кечип коюшуң мүмкүн. Түн уйкуңду кечип коюшуң мүмкүн. Ушундай жактары бар да. Архитекторлорго дагы баягы эрегүү келиш керек турбайбы? Ошол эле чыгармачыл адамдар сыяктуу, ошол эле музыка жаратуучулар сыяктуу, Ооба. Сиздерде ошондой чыгармачылык адамдар деп айтса деле болот экен, Албетте. Алдыда көптөгөн пландарыбыз бар деп атасыз. Анан негизи архитекторлор баягы ушундай курулушу абдан бир жогорку деңгээлде болгон архитектуралык шедеврлер жаралган өлкөлөргө барып келиш баягы маанилүү болсо керек, көрүп келиш, ошол нерсени өз көзүң менен карап келиш. Албетте. Сиз кайсы өлкөгө барып келдиңиз? Мен негизи жакынкы жылдары Москва шаарына бардым. Москва шаарында абдан өнүгүп атыптыр. Негизи мага мындайча айтканда эсиме калтырган бул долбоорлору баягы Москва Сити деген көрүп атасыздарбы? Бул мен ойлойм СНГ мамлекеттеринде бийик даражадагы архитектуранын шедеври десе да болот. Бишкекте кайсыл архитектуралык шедевр, кайсыл мекемени айта алабыз? Кайсыл курулушту айта алабыз? Мен Бишкек шаары боюнча айтсам азыр кайсы бир объектин айтсам экинчилер кап болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн. Сиз айта бериңиз да, конкурент жаралыш. Эми сиздин өзүңүздүн оюңузду айтып көрүңүз, сиз өзүңүздүн көз карашыңызды. Турак жайлар боюнча алганда бүгүнкү күндө ошол Мейли, турак жайлар эмес, ошол эле соода борборлору болобу, билбейм. Азия молл десек болот, бүгүнкү күндө эми элдин кеңири белгилүү. Мындан тышкары Авангард стиль курулуш компаниясынын кеңсеси бар, өздөрү салышкан. Бул дагы мен ойлойм архитектуралык кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн Кыргызстанда орду бар. Кайсыл мамлекетте архитектуралык курулуштар баягы сулуулугу боюнча, ошол эле эң сапаттуулугу боюнча кайсыл мамлекетте алдыда турат? Бүгүнкү күндө ошол бүткүл дүйнөлүк архитекторлордун өзүнүн жыл сайын рейтинги болуп турат. Ал рейтингде эң биринчи орунду ошол баягы Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, Бириккен Араб Эмираттары. Бириккен Араб Эмираттарындагы Катар, Дубай, Дубайдагы курулуш үйлөрү. Дубай турбайбы, баары бир. Жакшы. Абдан жакшы, сизге ыраазычылык. Келип убактыңызды бөлүп, дал ушул архитектура тууралуу бизге жакшы ой пикирге бөлүшүп кеткениңизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайбыз сиздин жумушуңузга. Барбалыңыз менен тааныштырып өтсөм дагы бир жолу архитектор Ызат Исаков менен биз маек курдук. Дагы бир жолу майрамыңыз менен. Рахмат, сиздерге да рахмат эфирге чакырганыңыздар үчүн. Иштериңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү алдыны көздөй улантабыз, эч кайда алыстабаңыздар.